Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Ражапов каналы. Бүгүнкү сабакта биз айлананын узундугун жана аянтын табуучу программа түзөбүз. Ал үчүн биз алгач айлананын узундугун жана аянтын табуучу математикалык формулага көңүл буралы. Айлананын узундугун табууда бизге кандайдыр бир айлананын радиусу жана пи саны керектелинет. Жана ошол сыяктуу эле анын аянтын табууда дагы радиусу жана пи. Эми ушул берилген өзгөрмөлөрдү колдонуу менен биз каалагандай айлананын аянтын же узундугун таап алсак болот. Айлананын узундугун табуучу математикалык формула бул 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн айлананын радиусу. Башкача айтканда 2πr. Ал эми айлананын аянтын табуучу формула бул пи көбөйтүлгөн радиустун квадраты. Эми ушул формулаларды Python программалоо тилинде колдонуп программасын түзүп көрөлү. Ал үчүн бизге пи санынын чыныгы маанисин алуу үчүн математикалык формулалардын же болбосо функциялардын топтому болгон mass модулуну импорттоп алышыбыз керек. Жана бизге айлананын радиусу керек. Аны r өзгөрмөсү аркылуу жыйынтык алалы. R барабар float. Башкача айтканда чыныгы сандардын көптүгүнөн. Жана ошондой эле аны колдонуучу тарабынан киргизе алабыз. Input функциясынын жардамы менен. Бул жерге жазабыз. Айлананын радиусун киргиз. R өзгөрмөсү бизге колдонуучу тарабынан киргизилген айлананын радиусуна барабар. Жана ошондой эле бизге пи өзгөрмөсү керек. Пи өзгөрмөсү бизде mass модулунун ичинде пиге барабар деп жазылалы. Эми ушул r жана пи өзгөрмөсү колдонуу менен айлананын аянтыны таап алсак болот. Ал үчүн пи көбөйтүлгөн пи өзгөрмөсүн көбөйтөбүз. R квадрат. R квадрат деген бул R санын өзүнө өзү көбөйтүү. Бул жерде айлананын аянтын таап алдык. Эми айлананын узундугун табуу үчүн S өзгөрмөсүн түзүп, жана аны 2 көбөйтүү математикалык формуласы боюнча 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүү r. Эми бул өзгөрмөлөрдү экранга чыгаралы. Айлананын аянты. Жана ушундай эле print айлананын узундугу. Айлананын узундугу биздин программада C өзгөрмөсүнө барабар. Эми программабызды иштетип көрөлү. Айлананын радиусун киргиз. Айлананын радиусу бизде 3 болсо, анда анын аянты жана узундугу канча болот? Иштетип көрөлү. Айлананын аянты 28. Ал эми айлананын узундугу болсо 18 сантиметр. Биздин программа туура иштеп жатат. Келерки сабакта амандашканча
Sağ salamatla kalыңızlar.